Жек көрчеле. Азыр жаңы закон киргенден ого беш бетер жек көрүп калдыңарбы? Эми бизде эмес, эми коом өзгөрүп атат, закон алмашып атат дегендей. Мурда биз экеле машинени кармачу элек. Катуу айдап кетип атканды, анан катуу сүзүшкөндү. Азыр штрафтан шопурлар, айдоочулар силер эмес, өзүбүздүн башыбыз айланып атат. Мына катуу айдаганың үчүн, ремен такпаганың үчүн, айнекти караңгылап алганың үчүн, телефондо сүйлөшүп баратканың үчүн ушу жерге дагы бир пункт киргизиш керек эле да. Ушуну депутаттардын эсине салып коюш керек да. Телефонду киргизгенден кийин өзүңдүн аялыңды машинеге салып жүрбөш керек деген дәвір сунуш киргизиш керек. Чыны. Телефон менен аял бирдей эле мишейт этет. Аркаңда отуруп алып, быдылдап сүйлөп жөн кете бербей булар. Диниңден тартып алып, бери карасаң дейт да. Токтоп турсаң айтайын. Ана шаардын ичинде мынау машинелердин пробкасын кантип жоёбуз деп башыбыз маң. Тез аранын ичинде машине айдоо укугунан аялдарды ажыратыш керек. Праваларын алыш керек, ушул укугунан ажыратыш керек. Пробканы мына ушу машине айдап жүргөн айымдар жазып атат да. Элестетип көр. Күскү өзү машинеге неге коюлат? Оң жагың оң жагыңды, сол жагың сол жагыңды, маңдайың аркаңды көрүш үчүн коюлат. А жок, аялдар бүт күскүнү өзүнө каратып алган да. Светофорго барып токтойт, күскүдөн өзүн көрүп калат, болду. Аркаң багы эмне болбосо бөөрү жесин болуп, ошол жерде туруп алып анан боянат эле. Светофорго токтоп алып, кашын терип атканда бир зээнин кейип. Немедленно токтотуш керек. Законго ушундай пункт киргизиш керек. Өзү мына азыр жогору жак результат бер дейт. Результат жок. Результат табыш үчүн эмне кылып атабыз? Байкуш гайлер өзүбүздүн акчабызга шопурларга арак куюп берип, анан барып кармап атабыз. Достор бар да. Күндүз иштесең түнү эс алабыз биз, түндү иштесең күндүз эс аласың. Күндүз иштеп атканда досторду конокко чакырып коесуң үйгө. Бир 5-6 оны. Үйгө барып коноктоп атканда айтат, кээ бир шүмшүк жаман митаамда, мен зарылөмүн, ичпей эле коеюнчу деп. Ага болбой, эмне коркосуң, мен турбаймынбы? Эсилчө чала каласың. Айтып коем же, бара калам дейсиң. Ушундай тойгузуп туруп, адрестерин билем да. Үйлөрүнө кетип атканда тигилерге чалып коем. Баланча көчөдө, баланча номерлүү машинелер кетип атат деп туруп, шарт телефонду өчүрүп коесуң, боо. Айла жок. Сен эртең тиги бечарада мага ошентип досторум кармап берген. Башка результат жок да, башка результат жок. Ушундай иштин көбүнөн башыбыз айланып бүттү. Кээде ушу адамдарга да жакшылык жакпайт да эч. Телевизордан деле какшап атабыз, жөнөкөй деле айтып атабыз. Баратып жолдун жээгине койбо машинеңди. Белгиленген жерге кой. Жок болбойт, ошо туп-туура барып токтотот да кетет. Өткөндө дагы бир машина ошентип турган экен, келип жакшылык кылып, сразу айткан жокмун. Айланып жүрдүм жарым саат жанында. Бу кандай акмак, кандай көкме? Балким депутаттардыкы деп коем. Себеби алар любой жерге токтотуп кое берет да. Акыры жиним келди, өлүп кеттим. Өлүп кет, эмне болсоң ошо болбойсуңбу? Мага жалаңыш болбойсуңбу? Дедим да чечип туруп, номерин чечтим да апарып туруп тапшырып койдум.
3 gün gütsem hiç kim yok. Görsem özüm başlayıp gidip aparıp çeşmiş da. Kişi başına eylem kalıp da. Bir günü komandir uşunday söktü. Rezultat vermeyeceğim dep. Uşunda açın gelip kaldı le. Erte bilen tursam eşitin alında. Erte turdumдағы eşitin alında turgan ayalım maşinesinin nomurunu çeşip aparıp tapşırıp verdim. Başka mı ne kılazım? Elden niyet gitti. Elden uşunçalık niyet gitti. Koşunamın bir kamazı var. 2 yıldan beri жүрбейт. Turat eşiğini aldı. Ayttım, koşuna rezultat gerek bolup atat. Nomurunu berip tur. Men aparıp tapşırıp turayın, kayrap gelip berem. Жоқ, көгөрүп болбойт да. O ıştırabın özüm төлеп ап келем, берчі. Men нарушение кылбасам, неге оформить ете? Мала нарушение кылат деп, мен катын бала чага машка кылыш керек экен да. Датовы жеттик гайлер. Ышкырыгым жок, колум менен ышкырып жүрөм азыр. Саламатсыз, жолдош министр. Сержант Иманкулов. Гай иштеп Жо, мен таныдың ба өзі? Tanıdım жолдош министр, tanıdım sizde. Ананы не тоқтаттың? Tanıdım. Ya. Ministr tanıdım. Жо, мені тоқтаттың де, мені тоқтаттың. Niye? Men tursam Baykova'ya ketip atasan. Учурашканың жакшы иштеги макул. Анын үстүнө жолдош министр, анын үстүнө өзүңүз айтпадыңыз беле, любойуң кармагыла. Любой өзүңүз. Жо, кармагыла дегенмин, конечно. Аны сәл катыраак кетип атасыз да. Сәл. Мен катуу кетип аттырмынбы? Сәл, эле. Эми кызмат боюнча ошондой шашып аткан болсом керек эми. Bir жерде кармай коеюн десем, балки мени сынап атабы деп да. 300 сом да штраф, 300 сом. Да. Банкка барбай эле коюңуз, өзүм апарып төгөм. Молодец, молодец. Ошо ушундай иште, молодец. Фамилияң Иманкулов, э? Молодец. Жолдош министр, ремениңизди такпай кетип атыпсыз, жаңы чыккансыз. Эмнени? 300 сом ремен. 300. Эми кызмат боюнча мындай батыраак түшүш керек, ошого таккан жокмун да. Эмне болуп турам ошо? Болгону 300. Рахмат. Фамилияң Иманкулов, э? Жолдош министр. Я. Айнеңиз жаман капкара. Аха. Бардыгын токтотуп атамын да. Любойун токтотуп. Бардыгын токтотуп Жолдош атасың. министр, өткөндө өзүм баштын номурун апарып таштабайм. Кошунаптын чечип апардым. Аялымды тапшырдым. Любойун токтотуп атам. Аха. Любойун токтотом. Муну өтүп кеткен машинаны эмнеге токтоткон жаксың, э? Муну токтотконго болбойт, жолдош министр. Эмнеге? Бул текебайып. Жолдош министр, муну мен эмес, сиз токтото албай атасыз. Анын үстүнө мында оружие болушу мүмкүн. Ничего, сен менен Жолдош министр,